Кутман ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, футбол күйөрмандары, кайрадан сиздер менен Sport Life программасынын алкагында мен Улукбек Салиев уулу Ош футзал лигасынын 2 тур оюндарына чакан саресеп салабыз. Экранга жакыныраак жайгашыңыздар. Ош лигасы аягында кызуу башталган чагы 2 турда 4 команда мыкты беттешти өткөрүшкөн. Алардын алгачкысы Большевик жана МФК 3-7 Агростайл командалары кезигишти. Эки команда тең Кара суунун командасы болуп саналат. Андыктан Кара суунун кайсы командасы мыктыраак экенин аныктоо биринчи бөлүктө кыйынга турду. Алгач Большевик командасы 1-0 эсебинде атаандашынан алда бараткан. Бирок тажрыйбалуу оюнчулар бул ирет 3-7 Агростайл командасында көбүрөөк ошондуктан Айтор бир нече голдорду киргизип, атаандашын акыркы эсепте 9-3 болуп жеңишти багындырды. Большевик командасы бул оюндан бир аз капаланып калгандай, себеби турнирдеги эң фаворит командалардын бирине мындай айырмачылык менен жеңилип калуу апачылык жаратат. Бирок ошентсе да Большевик командасынын бул турнирде чемпиондукка чейин ниети бар экенин билебиз. Демек 3 упай 3-7 Агростайл командасынын пайдасына жазылат. Ал эми күндүн экинчи беттеши Шавкат жана Ромс командалары ортосунда болду. Шавкат командасы 2 турдан бери анчейин купулга толо турган оюнду көрсөтө албай келүүдө, бирок атаандашынын дарбазасына 3 гол жаратканына жетишкени менен Ромс да бул тапта жөн карап турган жок. Акыркы минуттарда Ромс командасы 1 гол жаратып эсепти теңдеген. Дээрлик буйругуздар оюнга өзүңүздөр назар салыңыздар. Ал эми биринчи лиганын чемпиондору Жапалак жана Спорт комитет командалары 2 турдун 3 беттешинде кезигишти. Спорт комитет командасында албетте 18 жашка чыга элек жаш спортчулар оюн көрсөтүштү. Ал эми Жапалак командасындагы тажрыйбалуу болгон, жада калса Өзбекстан жергесинен келген легионер оюнчулар жаш муунга жакшы бир тажрыйба, жакшы бир оюн практикасын көрсөттү окшойт. Оюндун акыркы эсеби 4-1 болуп аяктаган Жапалак командасы бул турдан да 3 упай иште олтурат. Ал эми күндүн акыркы беттеши Ошму жана Кызыл Кыя командалары ортосунда болду. Күйөрмандар эң көп күткөн учур гол болду десем жаңылышпайм. Эсеп сандардын ачылуусун баарыбыз күткөнбүз, бирок оюндун аягына чейин чоң чыңалуудагы оюн командалар гол жаратууга аракет кылышканы менен оомат эки командада тең жүрбөдү. 0-0 эсеби сакталып бүткөн командалар бул турдан бирден гана упайды бөлүшүп олтурушат. Турнирлик жадвалга көз чаптыра турган болсок, А группасында 3-7 Агростайл командасы лидерликти сактап калат 6 упай менен. Жапалак командасы 3 упай чогулту 2-нчи орунда, Большевик командасы да 3 упай менен 3-нчи орунда болсо, Спорт комитет командасы упай азырынча чогулту элек. Ал эми жогорку лиганын Б группасы Кызыл Кыя командасы 1 жеңиш жана 1 тең чыгуу менен Ошму командасында да дал ушундай көрүнүш, 4 упай чогултуп 2-нчи орунда. Ал эми Ромс командасы 1 тең чыгуу менен 1 упай чогултушкан. Шавкат командасында дагы азырынча 1 упай. Ардактуу Sport Life берүүсүнүн көрүүчүлөрү, сиздердин кызматыңыздарда мен Улукбек Салиев уулу Ош футзал лигасынын 2 тур оюндарына чакан саресеп жасадык. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.